Бүгүнкү берүүбүз Жумурай журтка аттын кашкасындай таанымал болгон Актаңдай акын Алуу Туткучев тууралуу болмокчу. Дейсиңер уккула чоңдор эйсилер, налог тебелди тоногон ак бандит мына кейпиңер, алгандыр рыспек байлардан асилер элди жейсиңер, куугунтук жешип туш-тушка куулду чыган жигиттер, түнкүсүн өчкөн светте түк жанбай калдың үмүттөр, калкымды соруп жүдөттү кантала менен сүлүктөр, алайын десең нан кымбат, албайын десең жан кымбат, элеттен көрдүм далайды, эт жебей калган ай жылдап, колуңду тиктеп балдарың, көздөрү турса жалжылдап, жал ооруп турса балдар. Видеонун баштаардан мурда барыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сизимизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Алуу Туткучев 1983 жылы 9 декабрда Талас облусуна караштуу Манас районунун Арал айылында төрүлгөн. Туткучев Айтыш коомдук фондунан залкар акындар Аширалы Айталиев, Тууганбай Абдиевден сабак алып, азыркы муундун көрүнүктүү өкүлдөрү Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыров, Элмирбек Иманалиев, Азамат Болгонбаев жана башка акындар менен улуу өнөрдү улап, маданиятка салымын кошуп келе жатат. Билими 2001 жылы Алымкул Үсөнбаев атындагы орто мектепти аяктаган. 2007 жылы Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм-өнөр окуу жайын артыкчылык диплом менен бүтүргөн. Эмгек жолу 2006 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясындагы Эл ырчысы Эстебес фольклордук тобунда акын. 2014 жылы Эл ырчысы Эстебес фольклордук тобунун көркөм жетекчиси. Ийгиликтери 2005 жылы Буйлаш уулу Арстанбектин 180 жылдык мааракесине арналган республикалык төкмө акындар айтышында баш байге. 2005 жылы Алтын шаты президенттик стипендиясынын ээси. 2006 жылы Казакстандын Орал жергесинде өткөн Мухит Мерели уулунун 165 жылдык мааракесине арналган эл аралык акындар айтышында 2 орун. 2007 жылы Барскоондо өткөн республикалык акындар айтышында 1 орун. 2008 жылы Кыргызстандын эгемендик күнүнө арналган эл аралык акындар айтышында 1 орун. 2009 жылы Кыргызстандын эгемендик күнүндө президенттин байгесине арналган республикалык айтышта баш байге. 2009 жылы республикалык айтыш 2009 төкмө акындар сынагында баш байге. 2010 жылы маданият жана искусство жаатында сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган. 2011 жылы залкар акын Барпалкуловдун 130 жылдыгына арналган республикалык төкмө акындар айтышында баш байге. 2011 жылы Курманжан Датканын 200 жылдыгына арналган республикалык төкмө акындар айтышында баш байге. 2011 жылы Казакстандын Астана шаарында өткөн Казакстан тау элесиздигине 20 жыл эл аралык айтышында 3 орун. Куйручук Оолуянын 145 жылдыгына арналган республикалык акындар айтышында 3 орун. 2012 жылы белгилүү мамлекеттик ишмер Абды Сүйөркуловдун 100 жылдыгына арналган акындар айтышында 3 орун. 2012 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн кыргыз тили төш белгиси менен сыйланган. 2012 жылы ВИПО дүйнөлүк интеллектуалдык менчикти коргоо уюмунан кыргыз фольклоруна кошкон салымы үчүн креативдүү инсан алтын медали менен сыйланган. 2013 жылы Нооруз майрамына карата эл аралык айтыш 2013 сынагында 1 орун. 2013 жылы Алп акын Коргоол Досуевдин 130 жылдык мааракесине арналган республикалык төкмө акындар айтышына жигердүү катышкандыгы үчүн Ардак грамота менен сыйланган. 2014 жылы Ош шаарында өткөн Ырыбыз достук ынтымагаттуу эл аралык айтышта баш байге. 2014 жыл Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына арналган 9 эл аралык айтышта 1 орун. 2014 жылы Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты. 2016 жылы Лейлектеги республикалык акындар айтышында баш байге. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Үй бүлөлүү 2 уул 2 кыздын атасы. Балбандын баласы Алуу Туткучевдин атасынын аты Төлөгөн. Айылдагылар Төкөнбай деп таанышат. Жамактата сүйлөгөн, сөзгө чечен, эңиш, күрөштөргө түшкөн балбан болгон. Жаш кезинде сельсоветтин УАЗ машинасын көтөрүп, райондо машина көтөргөн Төкөнбай деп таанымал болуп кеткен. Апасынын аты Сабира. Чоң аталары эл башкарган болуштар, ажыга жөө барып келген барктуу инсандар болгон. Аалы 7 туугандын 5-си. Атасы мектепти бүткөн жылдары каза болуп калган. Апасы бала чака, небере чөбөрөнүн курчоосунда.
Улуу акындын ысымын алган. Аалы деген атты атасы белгилүү жазма акын Аалы Токонбаевдей улуу инсан болсун деп тилек менен ыйгарган. Тааныштарынын телефонунда алфавит боюнча эң башында тургандыктан көп учурда адашкан чалуулар, билдирүүлөр келип калаарын айтат. Паспорттогу аты Аалы болгону менен үйдө атай чектешет. Өзү эң жакын адамдарым гана ошол атым менен чакырышат деп айтып калат. Өнөргө карай жол 8 классынан тарта манас айтып, республикалык конкурстарга катышкан. Ал эми жамакта бырдаганды 10 классынан баштаган. Айтыш өнөрү боюнча райондук сынактарга барганда аны менен айтыша турган балдар жок болуп, байгени өзү илип кетчү. Мектепти бүтөр алдында атасы каза болуп калып, окуу жайга тапшырууга үлгүрбөй калган. Мындан улам филармониянын алдындагы 2 жылдык студияда окуп калат. Ал жакта төкмөлүк өнөр боюнча мугалими жоктугуна байланыштуу кыл-кыяк бөлүмүнө киргизилген. 1 жылдан кийин искусство институтунун фольклор бөлүмүндө Замирбек Үсөнбаевден сабак алууну эңсегени менен музыка бөлүмүнө түшүп калып, 4 жыл хордордойт. Кийин 5 курсунда гана жүрөгү эңсеп келген фольклор бөлүмүнө отурулуп, дастан айтуу, айтыш өнөрү боюнча Замирбек Үсөнбаевдин колунда сабак алган. Кароолчу болгон кез 8 жыл бою түнкүсүн бала бакча кайтарып, короосун шыпырып, түшкө чейин филармонияда иштеп, түштөн кийин институтта окуган. Баарына жетишип, окууну кызыл диплом менен аяктаган. Акын азыр анте албайм. Жүгүң жеңил болсо жаталак болот экенсиң деп айтып калат. Учурдун акыны Аалы туткучу 2003 жылдан бери залкар акындар Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиевден сабак алып, азыркы муундун көрүнүктүү өкүлдөрү Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыров, Элмирбек Иманалиев, Азамат Болгонбаев жана башка акындар менен улуу өнөрдү улап, маданиятка салымын кошуп келе жатат. Туткучев багындырган сыйлыктар ого эле көп. Ага 2016 жылы мамлекет тарабынан Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы жана эмгек сиңирген артист наамы ыйгарылган. Жылкыны жакшы көрөт. Карызга акча алып болсо да ат сатып алган учурлар болгон. Өзүнүн айтымында үйүндөгү кийим илгичи ат жытынан кетет. Өзү аттын жытынан атыр болсо колдонот элем деп айтканы бар. Акындын өкүнгөнү жана сүйүнгөнү эмне? Кетирген баардык каталарына өкүнөт. Ошол каталардан алган сабактарына кубанат. Жеке жашоосу, өмүрлүк жары Жазгүл кесиби боюнча журналист. Учурда балдарын карап үйдө. Жубайлар 2 кыз, 2 уулдун ата-энеси. Улуу баласы 10 жашта, жамакта ырдайт. Учурда 3 жылдан бери Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясындагы эл ырчысы Эстефес фольклордук тобунун көркөм жетекчиси. Жогорудагы берүүбүз Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Respekti bandit deysinger, ukkula çoğdur eysiler. Налог тевелди тоногон ак бандит мына кейпиңер. Алгандыр респек байлардан асилер, элди жейсиңер. Куугунтук жешип туш-тушка куулду чыган жигиттер. Түнкүсүн өчкөн светте түк жанбай калдың үмүттөр. Калкымды соруп жүдөттү кантала менен сүлүктөр. Алайын десең нан кымбат, албайын десең жан кымбат. Элеттен көрдүм далайды, эт жебей калган ай жылдап. Колуңду тиктеп балдарың, көздөрү турса жалжылдап. Жал оруп турса балдары, жата албас эч ким жанжыргап. Жай боюң эккен эгинин сел алып жатса жамгырлап. Балаң жеп жаткан нанды да төлө деп келет жан кыйнап. Тамы жок жүргөн жардынын тамына салык салгыла. Өлө элек экен тирүү деп жанына салык салгыла. Иштебей алат пенсия, карыга салык салгыла. Сүйүп алып үйлөнгөн жарына салык салгыла. Ташы калдыбың эмесе баарына салык салгыла. Чехияга бийлеп барганга салык салгыла. Евразия жылдызын алганга салык салгыла. Олимпиадада жеңүүчү балбанга салык салгыла. Тойго кийген кыргыздын кийимине салык салгыла. Тамаданын сүйлөгөн тилине
итине салык салгыла, ырчылардын ырдаган үнүнө салык салгыла, сахнадан сүйүп эл берген гүлүнө салык салгыла, конвертте толо пул келет, тойлорго салык салгыла, үйлөнбөй жүрөт эмнеге бойлорго салык салгыла, паспорту жоготтогон койлорго салык салгыла, 5-чи манжаң ашык деп бармакка салык салгыла, жер астын ээлеп жатпайбы арбакка салык салгыла, жалгыз эчки саагандын сүтүнө салык салгыла, ит минген жарды кыргыздын итине салык салгыла, боюнда бар аялдын ичине салык салгыла, төлөбөй жатса төрөгөн баласын тартып алгыла, бассаң турсаң салыктан баса албай бутуң курчалат, тушаса салык буттарын тулпарлар кайдан чуркамак, казнага түшпөй бул салык капчыктууларга жумшалат, чортаман элдин эзишкен чоңдорго салык ким салат, 3 аялдын күйөөсү болгонго салык ким салат, эл ширесин чаяндай соргонго салык ким салат, эл ырысын уурдаган ворлорго салык ким салат, калк эсебинен кара жип мингенге салык ким салат, саунага токтотуп киргенге салык ким салат, кызматтан эмес кыз жакта жүргөнгө салык ким салат, креслодо чалкалап жатканга салык ким салат, кол коюп эле көп акча тапканга салык ким салат, алтын издеп мазарды казганга салык ким салат, чай ичип жатып лицензия сатканга салык ким салат, чиновниктер толтура чыкыйтып вилла салышкан. Ушуну менен биздин видео аянтчылык достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басып каналга жазууну унутпаңыздар. Сиздер менен Кыргыз Тайм каналы болду. Кийинки видео ким жөнүндө болсун ал жөнүндө жаза кетиңиздер.